Жогоруда менин коллегаларым айтып кеткендей, туура айтышат, маалымат жеткиликтүү эмес да. Мисалы Нарында. Нарын боюнча айтып бериңизчи, канча турак жай курулуп атат? Нарын боюнча 2 адреста турак жай курулуп атат. Нарын шаарында Молдоева көчөсүндө 216 батирлүү 4 үй курулуп атат, 9 кабаттуу. Жана Исакиева көчөсүндө Кочкор айылында 217-8 блоктон түзүлгөн 5 кабаттуу. Рахмат. Ким алат? Кандай? Ушул эле биздин кезекте турган жарандарыбыз. Кезекке кантип турат? Эч бир маалымат жок экен да. Кезекке туруу боюнча биздин расмий баракчабызда атайын видео инструкция жүктөлгөн, расмий тилинде жана мамлекеттик тилинде. Видео инструкцияны карап биздин жарандарыбыз өзүлөрүнүн заявкаларын толтуруп атышат, ийгиликтүү толтуруп атышат, кезекке туруп атышат. Рахмат. Нарын боюнча канча батир болот Нарында? Нарын шаарында? Нарын шаарында 216. Канча комната? 1, 2, 3 бөлмөлүү. Баасы кандай болот? Баасы болжолдоп 700 баягы льготная социальный ипотекага тургандар, алар үчүн баасы $700 айланат. Жанагы долевой менен келгендер алардыкы жогорураак болот баасы. Жогорураак болот дейсизби? Ооба, жогорураак болот. Биз бул жактан көргөн пайданы кайра жаңы адрестерге жумшайбыз. Түшүндүм. Дагы бир суроо. Нарында 9 этаж курулуп атат, туурабы? Туура. Ошону ким силерге эмне кылды? Мындай сунуш берип 9 этаж куруш керек деп. Себеп дегенде азыр куруп жаткан жер, мурда айдоо жери болчу да. Ал жер кандай десем, кооптуу жер да. Ким кандай сунуш берди? Ушу таң калып атам да. Бул жергиликтүү архитектура органдары менен проектный организация булар биргеликте иштеп чыгышты бул долбоорду. Усиление конструкции болду. Ошо усиление конструкцияда бир аз баасы кымбаттады да туурабы? Усиление, мисалы үчүн, башка шаарларды карасак, мисалы үчүн ошол эле Каракол же Бишкекти карасак, баягы фундаменттин калыңдыгы ошондой эле, стенанын калыңдыгы жана арматуранын диаметрлери бирдей эле. Сиз айтып атпайсызбы, усиление болду деп. Кайра бирдей дейсиз. Эгерде мисалы үчүн 5 кабаттуу үйлөр менен эгерде айырмаласа, 9 кабаттуу үйдүкү усиление конструкция болот. Туура. Айтайын деген Нарында гикке берилген жер көп эле. 5 кабат курсаңыз, мындан да баасы арзан болмок беле деп атам да. 700 эмес 600 болуп калышы мүмкүнбү? Жок, кандай болот болчу, бирдей эле баа чыгат. Жок, сиз айтып атпайсызбы, усиление деп. Усилениега акча керек да, кошумча. Усиление кошумча келет, бирок баягы кабаттуулугуна жараша кайра эле ошо баага келип атат. 4 кабат кошулганда. Макул. Ошо сизде мындай маалымат жеткиликсиз болот да. Нарында сайтыңарда Нарында жок, кандай үй курулуп атканы жок, кимге берилет жок сайтыңардачы. Кайсы жерде курулуп атат, эмне качан бүтөт? Бүтүшүн жаз айларында күтүп атабыз. 2025-тин 1-2 кварталдарында. 2025 жазда бүтпөйт ал жер. Сиз барып келдиңизби ошол жерге, көрдүңүзбү? Кочкор 5 этаждуулар бүтөт. Жок, Кочкор эмес, Нарын шаары сурап атам мен. Качан бүтөт? 2026. Ошо деңиз, эми туура айттыңыз. Элге жеткиликтүү маалымат берип коюңуздарчы. Нарын шаарында 2026 бул айда баасы мындай деп коюңузчу. Элде маалымат жок болуп атат. Бизде бүт тийиштүү сайттарыбызда бар. Instagram, Facebook, YouTube. Сиздин сайтыңыздан таппай койдум мен. Өзүм карап таппай койдум. Гик деп жазсаңыздар эле чыгат. Жок, чыкты, бирок сайтыңызда жок экен. Нарында мынча сомдон берилет, мынча бүтөт деген эме жок экен да. Кантип кириште жарандар келип түшүнбөгөндөргө дагы видеороликтери дагы бар. Мамлекеттин жергиликтүү билесиз да, телеканалдар бар. Ошондон кой берсеңиздер жакшы болот эле да. Элге жеткиликтүү болуп. Туура айтат, азыр бүт жеткиликтүү кылып иштеп атабыз. Азыр штаттыкаларды ачып атам региондорго. Ошол жерге барып эле ошол жерден өтсө болот. Эске алабыз Уланбек Бекеч. Рахмат.